Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин маегибиздин коногу Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдындагы кайрымдуулук борборунун жетекчиси Чойбек Тайырбек Орозбекович менен болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз бүгүн сиз менен ошол аярлуу катмардагы жарандарыбыз боюнча кеп куралы деп турабыз. Деги эле Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдында түзүлгөн ошол кайрымдуулук борбору аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге камкордук көрүлүп келет. Быйылкы жылдын эсебинен кандай иштерди аткардыңыздар, ошол боюнча токтолуп кетсеңиз. Шаардык кайрымдуулук борбору башкармасы 2018 жылдын 11 айында 231 иш күнү ичинде 660 аз камсыз болгон калктын социалдык аяр катмарында шаар тургундары түшкү ысык тамак, бир маал тамактанышат. Анын ичинде тигизчилик кызматынан кылган биздин өзүбүздүн кызматчылар бар. Өтүктөрүн, патинкаларын ремонттоп, пикер жасап беришет. Андан тышкары чач тарашыбыз бар. Жумасына бир жолу алардын чачтарын алып карап, услуга жасап беришет. Андан тышкары ошо тамак аларга берилет. Бергенде бир маал ысык тамак беребиз. 75 сомдук тамак беребиз. Анын ичинде биринчи, экинчи анан салаттар менен, чай менен, чай сахар менен берилет. Тамакты күндө келишет. Только жума күнү гана неме болушат, суббота, воскресенье дем алышат. Азыр бизде 4 аймактык башкаруу бар. 4 аймактык башкаруудан 15тен, 17тен, 18ден келип турушат. Бардыгы 60 адам келет. Бул тамактангандар. Андан тышкары биз анан муну кургагучтуктарды Скөлгө барып, курортко дем алып келиш үчүн биз жол киресин каралган, бизде смета боюнча. Быйыл 2018 жылы бир гана адам барып келди. Калгандарын бир экөөнүкү да толук берилген. Эмнеге дегенде, дагы мыйзам чегинде талап коюлган боюнча жол киресин документтер тура эмескен төлөп берилебиз. Так бир адамдыкы туура болду, төлөп бердик. Калган материалдык жардамдар бар да. Март айынан баштап ошол 10 айдын ичинде 108 кишиге 250 000 сом төлөнүп берилди. Материалдык жардам бердик. Согуштун жана ороктун ардагерлерин, ошондой эле ченемчилер, афганчылар майыптарына ай сайын берилүүчү 1500 сомдон жөлөк акча 2018 жылдын 11 айына төлөнүп толук берип бүттүк ушул күндөрү. Шаарыбызда жайгашкан азиздер жана дүлөйлөр коому бар. Алар өз алдынча мындай аракет кылып, киреше табуу аракеттерин көрүп жүрүшөт. Ошол коомго сиздер тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлүп турат? Дүлөйлөр коомунда, көз азиздер коомунда алар өздөрү УПК деп бар. Алар өзүнчө бир ишкана болуп иштейт, өздөрүн камсыздойт. Биз дагы шаардын эмес боюнча депутаттардын чечими менен, шаардын мэриянын чечими менен алардын дагы бир 20 чакты адам бизден тамактанат. Бир маал келип, аларга биз тамактангандан тышкары биз жол киресинде полностью бир маршрутка бөлүп берген. Айына 6 000 болот. Ошо 12 айда толугу менен ошолорго жол киресин төлөп, бир маал ысык тамагын берип турабыз. Андан тышкары мына майыптар күнүнө дагы аларга 10 000 акча каралган. Биз азыр эртеңгүсүн которуп беребиз деп турабыз. Кудай берсе жардам катары которуп беребиз. Деги эле кайрымдуулук борбору калктын жардамга муктаж катмарына жардам берип келет. Өткөн жылы дагы көптөгөн иштер аткарылды. Башпанексиз үйлөргө башпанек ачылды дегендей. Быйыл ошол башпанек дагы өз ишин улантабы? Кандай иштерди аткарасыздар бул боюнча? Ошол аярлуу катмарларга жардам көрсөтүү, ошондой эле түнөк үйү быйыл дагы иштейби? Ошол боюнча дагы кенен токтолуп кетсеңиз. Кыргыз өкмөтүнүн 640-токтомунун 2010 жылы чыккан токтом бар. Башпанеги жок адамдар үчүн атай түнөк үй ачылган. Муну ачылган бизде азыр өзүбүздө ушу түнөк үйдү содержать этиш үчүн бизде неме жок, жатакана жок болгондуктан университеттин жатаканасын алып 3 жылдан бери иштетип атабыз. Арендасы жок, жөн гана берген. Азыр күндө ал жерде биз мына 2018 жылга 13 ноябрдан баштап буйрук чыккан мэриянын. Биз 13 ноябрдан баштап элди эрге кабыл ала баштадык. Азыр күндө ушул күнгө чейин мына бүгүн 20 канчасы, 27 болуп калды. Болгон 2 эле гана адам келди. 2 адамды азыр экөө жашап атат. Алар эми эртең менен чыгып кетишет, кечкүнү келет. Аларга 45 сом бир күндүк тамагы бир маал беребиз, 45 сомдук. Суббота, воскресенье неме болуп калган күндөрү биз аларга сухой паёк беребиз. Ролтон дегендей, башка дегендей чайын да, сахарын дагы эмесин баарын даярдап беребиз. Андан тышкары аларга да каралган 2018 жылга медицинский обслугасын, аяк-бияктарын мурда келип жатканда ооруп тура албай калып, көбүнчө докторго убактында бара албай калып кыйналчу элек. Эмнеге дегенде сметада акча каражаты каралбай калган эле.
быйыл биз неме сметага киргиздик. Кудай буюрса жакыркы немеде бюджетте караганда карапет топ турабыз. Где-то 34 миңден ашык ушу медицинский каражатына гана киргиздик. Эмнеден рентгенге алып барыш керек, туберкулез оорубу жаткызып, анан жана ичкендер көбүрөөк келет, алардын болсо онкологический эмнеге алып барып, ал жерде дагы дарылашка мүмкүнчүлүк болуп, акчасын төлөөгө мүмкүнчүлүк болот. Ал жер өзү 25-30 жакынга ылайыкташкан, ашып кетсе 20га чейин болот. Өтө катуу суук болгон маалда. Момундай жөн күндөрү 7-10-15ке чейин барып калат. Азыркы күндө айтып атпайбы, башталгандан 1-2 күн. Андан тышкары буларга байнага, бир айда бир байнага апарабыз, айда жаткандан тышкары. Байнадан тышкары аларга зубной паста дегендей менен ич кийимдерди берип турабыз бир айга. Кары картаңдарга кам көрүү боюнча шаардык мэрияда түрдүү иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми ушул кайрымдуулук борбору бул багытта кандай иштерди аткардыңыздар? Карыялар күнүнө бир ысык тамак даярдап, багына тосуп, ошо күнү бүт баарын тамактандырып, андан тышкары жана келе албагандардын үйүндөрүнө пакет даярдап апарып берип, ошо күндөрү баарын неме келип куттуктап чыгабыз алардын немесине. Даталык күндө тактай айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 640-токтомун айттым окшойт. Аларга могу кыйналгандарга, немелерге, карыларга анан көмүр да бөлүнүп берип турат. Көмүр биз аркылуу бөлүнөт. 70 адамга бөлүндү. 70 адамдын акчасын уже бөлүп, үйүнөн шотторун ачтырып, которуп берип бүттүк. Акыркы суроом, 2019-жылга да кандай пландарыңыздар бар? Канткенде ошол айырылуу катмардагы адамдарга мындан дагы жакшыраак жардамдарды берип, аларга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алабыз. Биз мына ошо ар жерде кылып жүргөн жана азыр айткан иштердин баары аткарылып ошол жасалат. Бир гана ошо артыкчылыгы айтып атпайм, жана медицинский обслуганы киргиздик. Андан тышкары ошо майыптар демде түнөгү жок адамдарга коменданттан башка штат жок эле. 2019-га 2 штат сурадык. Кудай буюрса, өтүп этип берсе, бул деген бир кароо. Андан бир неме техничка тазалыкты каражалган. Эмнегеден өзүңөр билесиңер, баягы түнөгү жок адамдар санитарный начар келишет, аларды караш керек, тазалаш керек дегендей ошон үчүн ушул нерселерди киргиздик. Анан медицинский обслуганы киргиздик. Анан түнөгү жок эмне үчүн өзүбүзгө бир здание болуш үчүн ага да стоимость боюнча 3,5 миллион киргизип атабыз бюджетке. Азыр бюджеттин комиссия карап чыкса, макулдугун берсе, аны кура баштайбыз. Маегиңизге чоң рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биздин маегибиздин коногу Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдында түзүлгөн кайрымдуулук борборунун жетекчиси Чойбеков Тайырбек Орозбекович болду. Ал эми биз сиздер менен кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта туруңуздар.